Ош шаарындагы муниципалдык жерлерди эми жарандар каалаган убакта интернет аркылуу көрүп, ижарага алууга болот. Ошондой эле ижара акысын банкка барып төлөп убара болбой, телефон же терминал аркылуу төлөгөнгө шарт түзүлдү. Бул боюнча бүгүн атайын Ошто коомдук угуу өткөрүлдү. Азыр биз алдын ала ижарада турган жерлерди, рекламный щиттерди, анан объектилерди эле коюп койдук да азырчы. Кийинки келечекте, кийинки этапта бүт объектилер чыгыш керек. Биз дагы мына сунуш кылып атабыз, жанагы оперативдүү башкарууда берилген жерлер, объектилерде чыксын. Алар арендага берилбесе дагы биз шаардыктар билишибиз керек. Эске салсак, буга чейин жарандарга муниципалдык менчикке берилүүчү жерлер боюнча маалымат алуу кыйын болгон. Эл арасында да ижарага берилүүчү жерлерди алууда коррупциялык иш-аракеттер болуп келген деген күмөн саноолор болгон. Эми бул маалыматтар онлайн карта жайгашкан сайттын жардамында маалыматтар коомчулукка ачык болот. 700 объект киргиздик. Ошолорду, например, срогу качан бүтөт, канча акча түшөт, баардык маалымат бар да ошол жерде. Анан бул иш-чарада онлайн картада только муниципалдык жерлерди биз аныктап чыктык да. Эми геопортал менен сүйлөшүп атабыз, азыр бир компаниялар келатат биз менен сүйлөшүп атабыз. Алар геопортал бул Ош шаарыбызда канча общий жерлер бар, канча муниципалдык жерлерибиз бар, канча мамлекеттик жерлерибиз бар, анан канча жеке менчик жерлерибиз бар. Ошону полный кылышыбыз керек. Коомдук угууга келген квартал башчылары да маалыматтын ачык айкын болгонуна макул болуп турушат. Анткени алар буга чейин өздөрүнө бөлүнгөн аймактын тазалыгына жооп берүүдө, жерге ээлик кылган ижарачыны табуу оор болуп, кээ бир объектилер иштебей да турган. Эми алардын жумушу да жеңилирээк болоорун айтышат. Объектилер кимге тиешелүү экендигин билип алганы бул өтө жакшы нерсе болду. Көйгөйлөр көп болгон бул убакка чейин. Мисалы биз кварталдык комитеттин төрайымдары ошол жерлердин тазалоодо, ошол жерлер кимге тиешелүү экендигинде чындыгында кыйналып деле келгенбиз. Бул портал бизге жакты. Себеби ачык айкын ошол жерлер кимге тиешелүү экендигин даана көрүп, даана так маалымат ала тургандыгыбыз бизге бул портал жакты. Бул портал жалпы жарандарга, өзгөчө миграцияда иштеп жүргөн жаштарга да ыңгайлуу. Порталдан аукциондор тууралуу маалыматтарды, объектинин жайгашкан жерин, убактысын, баштапкы наркын билүүгө болот. Бош же ижарага берилген жерлердин тизмесин интерактивдүү карта аркылуу көрүүгө болот. Келишимдин мөөнөтүн жана ижара акысын жана башка маалыматтарды алууга болот. Өзүң көрүп турат экенсиң, канча сом немеге алды ижарага, качан бошойт, өкмөткө Оштун мэриясына канча сом түшүп атат айына, ошол баарын көргөзүп турат экен да. Ошол жагы жакты бизге. Ушул баягы мектеп, садик, больница дейт, чоң учреждениялар киргизбептир да булар. Бүт майда чүйдө учреждениялар киргизиптир, эми баягы зданиялардычы. Чоңдорунда киргизген аракет кылышса керек, эми киргизебиз дешти го. Эскерте кетсек, муниципалдык менчиктер тууралуу маалыматтардын ачыкка чыгышы Интербилим коомдук бирикмеси менен Ош жана Жалал Абад шаарларынын мэриясы биринчилерден болуп ишке ашырды. Интернет каржылоосун Интербилим өзү 1 жыл каржылайт. Андан кийин муниципалдык менчик башкармалыгынын каржылоосуна өтөт. Гүлсара Жолчиева, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.